Сабағыбыздын темасы Молдонияздын санаттары. Молдонияз өзүнүн чыгармаларын санат формасында жазган. Акын Чагатай, фарсы, араб тилиндеги айрым адабий поэтикалык үлгүлөр менен тааныш экендиги анын чыгармаларынын мазмунунан ачык көрүнүп турат. Молдонияз диний ойчул катары бу дүйнө, тиги дүйнө, жаратылыштын жаралышы жөнүндө ойлонот. Айлана чөйрөнүн, дүйнөнүн кубулмалуу касиет сапаты жөнүндө айтат. Акын тиги дүйнөнү мындайча сүрөттөйт. Байыркы сөздөр атмак жок, базарга мал сатмак жок, мындагыдай мүлкүң жок, рахат уйку күлкүң жок, атка минип желмек жок, үйүңө кайтып келмек жок деп сүрөттөйт. Акын динден тышкары өзүнүн ырсаптарында адам турмушунун чындыгына дагы токтолот. Алсак келин келет, кыз кетет, токсон чыкса муз кетет, асманда жүргөн паранда Индустан карап күз кетет, машырыктан баш багып, марыгып карап ай кетет деп жазат. Келтирилген ырсаптарынан турмуштун, табияттык көрүнүштөрдүн дайыма кубулуп, токтолбой өзгөрүп турарына ишенгендиги көрүнүп турат. Молдонияздын санаттарынын негизги мазмунун адамдын жүрүм туруму, адеби, жекече касиет сапаттары жөнүндөгү акыл насааттар түзөт. Акын адамды жакшы, жаман, жакшы жигит, жаман жигит, жакшы аял деп так кесе экиге бөлөт. Жакшыны жаманга карама каршы коет. Бул кыргыз элинин санат поэзиясынын мүнөздүү өзгөчөлүгү болуп эсептелет. Молдонияздын дүйнө жөнүндөгү санаты кыргыздын башка акындарынан, төкмө акындардан дагы, жазма акындардан дагы айырмаланып турат. Айрыкча ички мааниси боюнча айырмаланат. Акын өзүнүн диний көз карашына ылайык дүйнөнү экиге бөлөт. Анын түшүнүгү жана далилдөөсү боюнча эки дүйнө бар. О дүйнө, мисалы алабыз, о дүйнө, бу дүйнө, аманат жалган бу дүйнө, анда болбос о дүйнө, 5 күн өтөр бу дүйнө, бейиштин жайы о дүйнө, жалгандын жайы бу дүйнө, башың кетер бу дүйнө, барар жериң о дүйнө деп жазат. Бул ырсаптарында акын Курандагы белгилүү эрежелерди ыргайландырып, адамдын карапайым турмушу тагдыры менен байланыштырып, о дүйнө менен бу дүйнөнү карама каршы коюу аркылуу адамдын жашоосу, өмүрү үчүн кайсынысы чын, кайсынысы жалган экенин аныктайт. Молдонияз дүйнө темасынан сырткары кадимки эле турмуш жөнүндө, адамдын жөнөкөй тиричилиги жөнүндө дагы өзүнүн санаттарын жараткан. Акын адам турмушу, тагдыры жөнүндө ойлогондо, аны өзүнүн жекече турмушу, жекече тагдыры катары карайт. Өзүнүн жекече арманы, жекече кайгысы катары сүрөттөйт. Мисалы, 5 алай жайлап жаз болсо, мал багып келсем дейт эдем, саман тору кара жал ат багып минсем дейт эдем. Бул арманым дагы бар. Бул жерде эдем деген сөздөр бул диалектилик өзгөчөлүккө байланыштуу. Элем дегенди бул эдем деп берген, эдем деп кеткен. Сазга кулун байлатып, бээлүү болсом дейт эдем, алайга көчүп жаз болсо, көк ала жылкы айдатып, көрктүү болсом дейт эдем. Буларда көрүнүп тургандай, ошол аркылуу кыргыз элинин арманын ачат. Көрсө, адамдын арманы асманда эмес, көктө эмес, кадимки эле жерде, айлана чөйрөдө, карапайым турмушта экен. Молдонияз 3 нерсени апыртпайт, жок нерсени көкүрөтпөйт. Кадимкидей эле мал багып, төөлүү, бээлүү болгондо жактырат, каалайт. Кийим менен көрктүү болгонду эңсейт. Бирок акындын терең түшүнүгү боюнча, малдуу болуу менен эле бакытка жетпейт. Адам жетпеген, кыялданган, эңсеген көп нерсе бар. Алардын бири кыз жандап сүйүү. Акын бул жөнүндө карчыга салып көлдөргө кыздарды алсам дейт эдем, 6-9 мал берип наздарды алсам дейт эдем деп жазат. Демек ошол кезде өз сүйгөнүнө жетпеген жалпы карапайым калктын арманын Молдонияз ушундайча сүрөттөп берет. Молдонияздын Курман Жандатка жөнүндөгү санаты чыгармаларынын ичинен чыгармаларынын ичинен өзгөчөлөнүп турат. Бул санат Алайдын атактуу ханышасы Курман Жандатканын жекече адамдык кайгысы жөнүндө баяндайт. Акын ошол оор кайгысын
төмендегідей сүрөттөйт. Кара түн менен там басып, карып болдуң бу чакта. Абдулдабектен айрылып, дүнүйөң кетти шу чакта. Булбулуңдан айрылып, мұңдуу болдуң бу чакта. Мұңайгансың о чакта. Жакшы жолуңдан айрылып, жаңылган башың о чакта. Жол борсуңдан айрылып, жолдон чыктың о чакта. Деп Алымбектен кийин даткалык дөөлөткө ээ болгон Курманжан өз уулдарынын бири Сибирге айдалып, бири Ооганстанга качып, бири орустун колунан курман болуп жатса дагы, ошого карабастан элдин тынчтыгы үчүн орус бийлиги менен элдешүүгө баргандыгын таасирлүү сүрөттөгөн. Жалпысынан алганда, Молдонияз кыргыз адабиятынын тарыхында кол жазма адабиятты баштагандардын эң алгачкылары катары, өз доорун, өз заманын даан ырдаган диний түшүнүктөгү акын катары жана өчпөс мурасын калтырган акын катары баалуу.